Мугалим. Бул сөздүн артында теңдеши жок жардамчы, кереметтүү акын, даңазалуу актер, эң башкысы чыныгы дос. Ребята, скажите, пожалуйста, какой праздник в нашем государстве намечается? День пожилых людей. Правильно, День пожилых людей. Это дедушек и бабушек. Правильно, совершенно верно. Наши дети должны знать наших, как говорится, героев. Анара Джумалиевна, замечательная учительница, говорит? Да. Да, и государство складывается, ребята, дорогие мои, из людей. Вот таких простых тружениц, сельских учительниц, таких, как Анара Джумалиевна, которую вы от души любите, ребята. Мугалимдик кесип адамдан чын дили менен берилүүсүн талап кылып, ал өтө чоң күч кубатты жана энергияны тартуулап, адамды өзүн башкаларга дагы керек экенин сездирүүгө жардам берет дейт 39 жылдан бери балдарга кыргыз тил адабияты сабагынан берген Анара Джумалиевна. Жаш муундарга билим берүүдө көп кыйынчылыктарды, көп түйшүктөрдү, түмөндөгөн түйшүктөр, мугалимдин жумушу эң оор. Ар бир балага үйрөтүп билим берүү бул эң кыйын жумуш. Мындай жеңил көрүнгөнү менен ар бир бала менен иштегенге туура келет. Балдарды келечек мундарды бул кыргыздын каада салтына, кыргыз тилине сабак берем да мен. Ошо кыргыздын каада салтын, үрп адатын, жашоо шартын үйрөтүүдө көп нерселерди жасайм. Кыргыздын улуттугун, тилин, биринчи тилин унутуп калбаш үчүн көп салымдарды кошуп иштедим. Себеби деген улуттун тили унутулса, улут өзү жоголуп кетет деген сөз бар эмеспи? Ошол сыяктуу буларга тилди үйрөтүүдө дагы кыргыздын үрп адатын, салтын, ар бир жашоодо бири-бирине дилин, тилин туура айтып так сүйлөгөнгө, мурунку ата бабабыздан калган каада салттарыбызды унутуп калтырбай, ошолорду алдыга жылдырууда көп нерселерди айтып, сабак учурунда 5 мүнөттүк тарбия сааты сыяктуу кылып сабакта өтүп баштайм. Балдар өзүмдү элестете албайм. Себеби менин жашоом балдар менен болуп калганда, бул балдарды көрбөй калсам, бир 6-демаш күн көрбөй калсам, бир кандайдыр бир сагыныч пайда болот да балдарда. Анан ушу балдар менен иштегенде аябай канчалык капа болуп турсам, ыйлап турсам дагы ушундай, ушу балдарды көргөндө сүйүнүп, мага сүйүнүү чартып турат. Каарманыбыз ары түйшүктүү, аны менен катар эле сыймыктуу кесибинен сырткары кол өнөрчү. Кыргыздын улуттук буюмдарын үйдө жасап, мектепке көрсөтмө курал катары дагы колдонот. Бул өнөр анын апасынан өткөн. Кыргыз тилден сабак берип, анан үйдө дагы ушу кыргыз элинин каада салтына ылайыктуу шырдактарды, курактарды курап, ошолор менен алаксым, саймаларды саям. Бу энем өтө уз киши болгон, ошолордун апамдын жолун жолдоп, кийим да тиге калам, көп түрдүү нерселерди жасайм. Кесибиме байланыштырып дагы ошолордун баарысын көрсөтүп, мектепке алып кетип, кичинекейлерин жасап, ар түрдүү сувенирлерди жасап, ошол кыргыз элинин кийистеринен мугалимдерге дагы, кесиптештерим майрамдарында дагы подарок кылып, белек кылып бергенге аракеттенип турам да. Мугалимдин билимдүүлүгү гана эмес, сөзү жана маданияттуулугу айрыкча бааланат. Анара эженин кайраттуулугуна, кол өнөрчүлүгүнө өзгөчө баа берем дейт кесиптештеринин бири Гүлбара Жолдошбековна. Мен бул эженин абдан кайраттуу адам экенин жана камкор эне катары баалай алам да. Көп нерселерди үйрөндүм эжеденчи, акыл насаатын да ала алдым, кеп кеңешин уктум. Анан эже бул кол өнөрчүлүк жагы да абдан өнүкүптүр да. Анара эже бул мектепте эң улуу мугалимдердин бири. Ушул мектепке өмүр жашын арнаган десек болот. Ушу Анара эже мен ушу мектепте иштегенимен абдан сүйүнөм. Бизге насаатчы, кеңешчи, мага апам ордун апа. Күжүрмөн эмгек менен чарчабай иштеп келе жаткан каарманыбыз 4 баланы билимге сугарып, китеп менен чоңойткон. Бирок учурунда бул нерсеге балдары таарынып да алчу. Мам биз кичинекей кезде мектепте библиотекарь болуп иштеди. Ошол кезде мен ойноп жүргөндө алып келип туруп, библиотеканчы окуучу бир китепти колума алыпчы. Окуйсуң, мен окуп берип, айтып бергенден кийин эчкиче ойнойсуң депчи. Мен көп таарынчу элем, эмне ушинтип депчи, бөлөк балдар эшикте ойноп жүрсө эле мен ушул китеп окуп отурам депчи. Анан кийин көп көрсө, убакыт өткөндөн кийин анын да пайдасы жеткен.